Көрө албастыктын аныктамасы, мааниси жана өкүмү кандай? Шейх Мухаммад Солих аль-Утеймин рахимахулла айтат: Инна тафсира сахих, туура түшүнүк, лил хасад лейса ан ятаманна линсан заваля ниъматаллахи аля гайрихи. Көрө албастык боюнча бул туура түшүнүк бул бир адам башка Аллах таалам бирөөгө немат кылып берип койгон нерсени жок болуп кетишин каалоо. Бирок мындан дагы турараак аныктама бар деп айтат шейх. Эмне десе, хуа ан якрахал инсан ма анзалаллаху аля гайрихи минал хайр. Бул бир адам Аллах таалам башкага бир берип койгон жакшылыкты ошого ичи тарышы, ошону жаман көрүшү. Саваан таманна заваля, аны жок болуп кетишин кааласа дагы, аулам ятаманна, каалабаса дагы. Бирок ошол нерсеге жүрөгү тарып, көкүрөгү кысылып, ошону жактырбай калган болсо, мына ушул көрө албастыктын аныктамасы. Ал эми көрө албастыктын өкүмү аль-хасаду мухаррам. Көрө албастык бул арам. Омин кабаири дунуб. Чоң күнөөлөрдөн болуп саналат. Фал-хасаду хасратун алал хасид. Ким көрө албастык кылган болсо, ал өзүнө болгон өкүнүч болот, кайгы болот, утулуш болот. Вариф атан лил махсуд. Ал эми кимди көрө албай ичтарлык кылынган адам болсо, даражасы көтөрүлөт ал адамдын. Ага зыян бербейт. Вала сияма ида бага алейхил хасид. Айрыкча ошо ичтарлык кылып жана зулумдук кылгандарда болот да. Кээ бир ичтарлык кылып эле калып калат ичинде, бирок кээ бирлер ошол адамдын жолун тосуп, ага зулум жеткизгенге барат. Бул учурда дагы даражасы көтөрүлөт ошол зулум чеккен адамдын. Фа инналлаха таала янтакиму миназ-залим. Аллах таалам чындыгында залым кылган, зулум кылган адамдан өч алат. Кама закара далик ахлул илм. Бул нерсени илим ээлери эскерип кеткен. Вал хасаду марадун удал. Көрө албастык бул өтө бир жаман, кооптуу оору бул. Омин ашадди маасил калб. Жана жүрөктөгү эң жаман күнөөлөрдөн, жүрөктөгү. Бул көрө албастык жүрөктөн чыгат да. Омин ахлакил яхуд. Жана жөөттөрдүн кылыктарынан бул. Кама кала таала, Аллах таалам Ниса сүрөсүнүн 54-аятында айткандай: Ам яхсудуна нас ала ма атахумуллаху мин фадли. Алар Аллах таалам берип койгон, адамдарга берип койгон нерсеге көрө албастык кылышат. Эмнеге Аллах таалам берип койгон нерселерге алар көрө албастык кылышат? Аллах өз ырайым менен, беришени менен берип койгон нерсеге алар көрө албастык кылышат деп келет.